Бүгүн 2020 жылдын 18 мартында Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган 3 адам аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифинг учурунда элге маалымдады. Анын айтымында жуктуруп алгандар Жалал Абад облусунан, Тагыраагы Узак районунан болушат. Алар жакында эле 12 мартта Сауд Арабиясынан Умрадан кайтып келишкен. Буга чейин бийлик өлкөдө вируска кабылган адамдар жок экенин айтып келген. Азыр Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Казакстанда 35 адам жана Өзбекстанда 11 адам коронавирусту жуктурган. Эске салсак, Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухань шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус COVID-19 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыяланган. Андан бери бул вирус планетанын жашоочуларын кооптондуруп келе жатат. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзү боюнча 182 миңден ашык адам вирусту жуктуруп алды. Алардын 7154-ü каза таап, 79 миңден ашууну сакайып кеткен. Кыргызстанда табылган 3 оорулуу менен кошо Шаржа шаарынан бир учакта чогуу учуп келген башка адамдар дагы бар. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус 70, 62 жана 43 жаштагы 3 кишиден аныкталган. Алар Сауд Арабиясында умра сапарына барып келгендер. Космосбек Чолпонбаев кыргызстандыктарды ооруну алдын алуучу бардык чараларды көрүп, ар ким өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгына жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Пандемиялык кырдаалдан улам мажбур каникулга таратылган балдарды эл көп чогулган жерлерден оолак кармоо зарылчылыгы тууралуу эскертти. Ушул каргашалуу коронавирустан кантип сактансак болот? Биринчиден, көчөгө чыкканыңызда маска тагынып, аны ар 2 саат сайын алмаштырып туруңуз. Экинчиден, көчөдөн үйгө киргенде колдоруңузду жууп, антисептик же болбосо спирт менен арчып, андан соң үйгө кириңиз. Үчүнчүдөн, үйдө олтурган балдарды көчөдө адам топтолгон жерлерден оолак сактап туруңуз. Адамдар менен учурашканда бетинен өөп же кол кармашуудан алыс эле болгон туура. Бешинчиден, эң башкысы эч качан паникага алдырбоо керек.